Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргызстандык спортчу Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер арасындагы мыкты балбандардын дүйнөлүк рейтингинде 1-орунду ээледи. Аталган рейтингде Эл аралык күрөш федерациясы күрөш боюнча дүйнөлүк бирикме жаңылап турат. 2020 жылдагы 1-рейтинг 2019 жылдагы Казакстандын Нур-Султан шаарында өткөн чемпионаттын жыйынтыгы менен түзүлдү. Анда Тыныбекова эркин күрөш боюнча дүйнөлүк чемпионатты жеңип, алтын медалдын ээси болгон. Бишкек шаарынын мэриясы канадалык April Coach компаниясы менен биргеликте Бишкекке метро курууну көздөп жатышат. Келишимге Борбор каланын вице-мэри Рыспек Сарпашев жана канадалык Инвест компаниянын башкы директору Эммануэл Майлет кол коюшту. Долбоор 2025 жылы аяктайт деп пландалууда. Келишимдин биринчи курулуш этабынын суммасы $950 миллион. Долбоор 3 этаптан турат. April Coach компаниясы бирден-бир дүйнөлүк инвестициялык синдикат болгон April Group компаниясына кирет. Курулушта 2 бутак иштейт. Кызыл бул бутак Бишкектин батыш жана чыгышын бириктирет, жашыл Борбордун түндүгүнөн түштүгүнө каттайт. Жакынкы 3 жыл ичинде 50 станция курулаарын Бишкек шаардык мэриясынын курулуш башкармалыгынын башчысы Марат Бейшенбеков билдирди. Долбоор ушул жылы башталат. Биринчи этапта 50 чакырым жол жана 20-25 станция курууну көздөп жатышат. Метро шаардагы тыгындан арылуу максатында тартылып жатат. Эгер долбоор ийгиликтүү ишке аша турган болсо, Бишкек шаардык мэриясы шаардын бир топ жерлеринде жеке менчик маршруттардан баш тартканга даяр. Жаңы үлгүдөгү транспорт каражатын каттоо 2019 жылдын 26 июлунан бери жүрүүдө. Баасы 770 сомдон 192 сомго чейин түшүрүлгөн. Өкмөт башчы жаңы айдоочулук көлүктөрдү даярдоо боюнча тендерди Госзнак ЖЧКсы жеңип алганын билдирди. Мурда улуттук үлгүдөгү көлүктөрдүн бланкасы 925 сом болсо, азыр 100 сом 86 тыйын түзүптүр. Эл аралык үлгүдөгү айдоочулук көлүктүн бланкасы 577 сомдон 52 сомго чейин түшкөн. Көлүктөрдө бардык талаптар каралган, 20дан ашык коргоо элементтери бар. Анын жасалмасын чыгаруу кыйынга турат. Жаңы үлгүлөрдү берүү 2019 жылдын ноябрынан башталат. Кумтөр алтын кенинде жер көчкүдөн кийин дайынсыз болуп жаткан 2 жумушчуну издөө уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Министрликтин басма сөз катчысы Эльмира Шарипованын айтымында, учурда кырсык болгон жерде 100гө жакын куткаруучу жана 51 оор техника иштеп жатат. Буга чейин жумушчулар түштү деген автоунаа табылган. Бирок жумушчулар жок болуп чыккан. Кумтөр кенинде кырсык 1 декабрь күнү таңга маал катталган. Анда Лысый мөңгүсүнүн жанындагы жер катмары көчүп түшкөн. Кырсык болгон учурда иштеп жаткан Тоо кен бөлүмүнүн мастер Өмүрбек Ишенбеков менен бульдозордун айдоочусу Жолдош Жунушевди таппай калышкан. Андан бери жумушчуларды издөөдөн майнап чыга элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кенде көчкөн жер катмарынын жалпы көлөмү 12.825.000 куб метр экенин билдирген. Буга чейин жогорку кеңеште айрым депутаттар Кумтөр кенинде жоголгон 2 жумушчуну издөө иштери жай жүрүп жатканын айтып, зарыл болсо коңшу мамлекеттерден жардам суроону сунуш кылган. Президент Сооронбай Жээнбеков болсо бул маселе жеке көзөмөлүндө экенин билдирген болчу. Москванын Кызыл аянтынын аймагынан 30га жакын Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын жарандары полиция тарабынан кармалышкан. Бул тууралуу укук коргоочу Валентина Чупик маалымдаган. Анын айтымында 30 жарандын ичинен 20 жаран Кыргызстандын атуулдары. Алардын кармалышы боюнча эч ким түшүндүрмө берген эмес. Жада калса 20 кыргыз жаранынын аты жөнү өздүгү такталган эмес. Өздүктөрүн тактоонун ордуна полиция бөлүмүнө алып келинген мигранттарды орган кызматкерлери бөлүмдүн короосуна алып чыгып 1,5 саат суукка кармашкан. Ал учурда эч кимисине юридикалык кеңеш берилбей ачка кармалышкан. Эгерде полиция кызматкерлери мигранттарды эч себепсиз кармаган болсо, анда ошол полиция кызматкерлерине каршы улуттук сезимди басмырлоо фактысы боюнча кылмыш иши козголушу керек, дейт Валентина Чупик. Бүгүн 6 январда Ала Бука районуна караштуу Көк Таш айыл аймагынын Чоң Сай айылында чек-арадан чыр чыгып асманга ок атылды. Бул тууралуу алгач жергиликтүү тургундар журналисттерге билдирген. Чоң Сай айылынын башчысы Өскөн Рүстөмов аны ырастап, жаңжал чыгуунун себебин айткан. Анын айтымында, эки өлкөнүн чек-арачылары учурда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Чырдын чыгышына чек-ара тилкесинин такталбагандыгы себеп болгон. Бүгүн Ак Курча участкасында жайылып жүргөн жергиликтүү айылга таандык 500дөй койду өзбек чек-арачылары айдап кетишкен. Айыл тургундары артынан барышкан
аймагында өзбек чек арачылары асманга ок чыгарган. Ушундан улам чыр чыккан. Коңшу тарап тынчтык жол менен биздин койлорду кайтарып берерине терең ишенем дейт Рүстөмов. Чоң Сай айылында 600дөн ашуун жашоочу бар. Ал айыл райондун борборунан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан. Көк Таш айыл аймагында кыргыз-өзбек чек арасында такталбаган 19200 гектар жер бар. Спутник Кыргызстан агенттиги жогорку кеңештин депутаттарына таандык баалуу металлдардан жасалган зер буюмдардын баасын билүүгө аракет кылды. Бул үчүн 2018-жылга карата тапшырылган декларациясын карап көрдүк. Эл өкүлдөрүнүн биринде 4 миллион сомдук зер буюму бар экенин билчү-элеңиз. Башкаларында 70, 200 жана 400 миң сомду түзөт. Албетте бул депутаттар өз эрки менен жазган расмий маалымат. Алдыда парламентарийлердин зер буюмдарынан башка да байлыгы менен тааныша аласыздар. Баалуу металлдарды чогулткан депутаттардын сап башында Махабат Мавлянова турат. Анын зер буюмдарынын баасы 4 миллион 180 миң сомду түзөт. Ал эми колдонуп жүргөн эмереги 4,6 миллион сомго бааланган. Сүрөт, аудио, видео техника, компьютер жана тиричилик техникасынын баасы 800 миң сом. Мавлянованын жылдык кирешеси 3,1 миллионго жетип, чыгашасы 1,8 миллион сом болгон. MGA Group жана Mega MBL компанияларын ишенимдүү тараптарга өткөрүп берген. Honda Civic үлгүсүндөгү автоону айдайт. Жакын туугандары 34,8 чарчы метрлик батирге ээлик кылат. Депутат Алайбек Масабировдун үй бүлөсү 2 миллион сомдук зер буюмдарга ээлик кылат. Ал эми эмерек тиричилик техникасынын баасы 1 миллион сом. Башка дагы 200 миң сомдук кайрымдуулук мүлкү бар. Lexus жана Toyota Land Cruiser унааларын айдайт. Ал эми Масабировдун өзү 2,7 миллиондук жылкыга, 3,3 миллион сомдук бодо малга жана 2,1 миллион сомдук кой эчкиге ээлик кылат. Ал эми эмерегинин баасы 2 миллион сомго жетет. Сүрөт, аудио, видео техникасы 500 миң сомдун тегерегинде. 2018-жылдын октябрында Мегаком компаниясынын жетекчиси болуп дайындалган Акылбек Жамангулов бул жылы депутат катары декларация тапшырган. Анын баалуу металлдарынын баасы 2,9 миллион сом экени көрсөтүлгөн. Маданий баалуулугу бар буюмунун баасы 500 миң, кыймылдуу мүлкү 3,85 миллион сомго бааланган. 130 миңдик үй канаттуулары, 2,95 миллион сомдук жылкысы, 3,6 миллиондук бодо малы жана 4,9 миллион сомдук кой эчкиси бар. Тиричилик техника эмерек үйгө керектүү буюмдарынын баарынын баасы 2,2 миллион сом. Gold King Plus компаниясындагы 60% үлүшүн ишенимдүү тарапка өткөрүп берген. 140 чарчы метрлик батирде жашайт. Мындан сырткары контейнер гаражы бар. Bir жылда 544 миң сом киреше тапкан. Жакын туугандары эч бир мүлккө ээлик кылбайт. Экс-төрага азыркы депутат Асылбек Жээнбековдун үй бүлөсү 480 миң сомдук зер буюмун таандык. Экс-төрага азыркы депутат Асылбек Жээнбековдун үй бүлөсүнө 480 миң сомдук зер буюм таандык. Алар Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү жол тандабас айдашат. Тиричилик техникасы эмерек үйгө керектүү буюмдарынын баарын кошкондо 430 миң сомду түзөт. Башка кыймылдуу мүлкүнүн баасы 120 миң сом. Ал эми Жээнбеков өзү 1500 чарчы метрлик үйгө ээлик кылат. Учурда курулуп жаткан 3500 чарчы метрлик объектиси жана башка 9700 чарчы метр конструкциялары бар. Ошондой эле Бий Мырза ЖЧКсынын 100%-ын, Алтын Көл акционердик коомундагы 91% үлүшүн Айдаров ГК деп аталган ишкананы ишенимдүү башкарууга өткөрүп берген айтылат. Эл өкүлү 350 миң сомго бааланган жылкынын 440 миңдик бодо малдын 250 миң сомдук кой эчкинин ээси. Андан тышкары 350 миң сомдук бал челек кармап, 210 миң сом турган акцияга ээлик кылат. Эмерек тиричилик техникасы жана башка керектүү буюмдарынын жалпы наркы 715 миң сом. Мындан башка 295 миң сомдук кыймылдуу мүлкү бар. Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоодо коррупцияга айыпталып соттолгон экс-депутат Осмонбек Артыкбаевдин үй бүлөсүндө 420 миң сомдук зер буюм бар. Lexus 460 үлгүсүндөгү жол тандабасы айдап, Агилбрис Limited компаниясына ээлик кылат. Жылдык кирешеси 28,8 миллион сом. Артыкбаев өзү Ак фонд ишканасын ишенимдүү башкарууга өткөрүп берген. Анын жылдык кирешеси 292 миң сомду түзгөн. Депутат Гүлкан Молдобекова 400 миң сомдук зер буюмдун ээси, компьютери 100 миң, башка кыймылдуу мүлкү 90 миң сом. Жылкылары 500 миң, майда жандыгы 150 миң сом. Турак жайынын аянты 414,4 чарчы метр, эс алуу үйүнүн көлөмү 58 чарчы метр. Bir жылдык кирешеси 746 миң сом болгон. Жакын туугандарынын эч бир мүлкү жок. Депутат Зиядин Жамалдиновдун үй бүлөсү 360 миң сомдук зер буюмдарды сактайт. Lexus LX 470 үлгүсүндөгү автоунаасын айдайт.
Кыймылдуу мүлкүнүн баасы 3,6 миллион сом. 32 жана 34 чарчы метрлик эки үйдүн ээси. Ал эми Жамалдиновдун өзүнө таандык 12,1 миллион сомдук мүлкү бар. 30 миң сомдук жылкы багат. Баатиринин аянты 150 чарчы метр жана 1,17 гектар айыл чарба багытындагы жер иштетет. Жылдык кирешеси 825 миң сом. Азамат Арапаевдин зээр буюмдарынын баасы 280 миң сом. Мындан башка тиричилик техникасы, эмерек, үйгө керектүү буюмдарынын баарынын баасын кошуп эсептегенде 4,5 миллион сомду түзөт. Башка кыймылдуу мүлкүнүн наркы 39 миллион сомго жетет. 3 автоунаанын ээси 6 компаниясын ишенимдүү тараптарга өткөрүп берген. Эл өкүлүнүн жылдык кирешеси 7,7 миллион сом. Арапаевдин жакын туугандарынын да 272 миң сомдук баалуу металлдары бар. Алар баалуу кагаздардан жана ишкерликтен 960,4 миллион сом тапкан. Toyota Camry жана Toyota Land Cruiser унааларын айдашат. 6 баатирге ээлик кылышат. Жылдык кирешеси 1,1 миллион сомду түзгөн менен чыгашасы 15,7 миллиард сомду чапчыган. Депутат Кубанычбек Нурматовдун үй бүлөсү 150 миң сомдук зээр буюм колдонот. Тиричилик техникасы, эмерек, үйгө керектүү буюмдарынын жалпы наркы 600 миң сомду түзөт. Баатиринин аянты 162,8 чарчы метр. Нурматов өзү 500 чарчы метрлик үйгө Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаага ээлик кылат. Bir жылда 788 миң сом иштеп тапкан. Эл өкүлү Данияр Аттокуровдун үй бүлөсүнүн зээр буюмдарынын баасы 75 миң сомго бааланат. Компьютер, эмереги 215 миң сом, Lexus LX 470 унаасы бар. Аттокуров өзү Toyota Land Cruiser унаасын айдайт. Тиричилик техникасы жана эмерегинин наркы 170 миң сом. Жылкылары 1,5 миллион сомду, кой эчкиси 1,6 миллион сомго бааланат. 122 чарчы метрлик баатири айыл чарба багытындагы 5,45 гектар жери жана гаражы бар. Депутаттын bir жылдык кирешеси 1,1 миллион сомду түзгөн. Депутат Рада Туманбаева 72 миң сомдук зээр буюм колдонот. Тиричилик техникасы, эмерек жана башка буюмдарынын баасы 213 миң сом. 58 чарчы метрлик баатирде жашайт. 2018 жылы 680 миң сом киреше тапкан. Жакын туугандары bir жеңил, 2 жүк ташуучу унаага ээлик кылат. Депутат Илхом Манановдун зээр буюмдары 70 миң сомду түзгөн. Тиричилик техникасы, эмерек, сүрөт, аудио, видео техникасынын наркы 385 миң сом. Жылдык кирешеси 857 миң сом болгон. Кыргызстанда электрондук паспортко бланктарды алууга байланыштуу тендер боюнча иш козголгон. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын мурдагы орун басарлары Руслан Сарбаевга жана Данияр Бакчиевке, ошондой эле Инфоком мамлекеттик ишканасынын экс башчысы Талант Абдуллаевга карата сот өкүмү чыкты. Бишкектин 1-май райондук соту аларга карата 6 категориядагы айып пул салып, эркиндикке калтырганын Абдуллаевдин адвокаты Марат Эшперов Азаттыкка билдирди. Адвокаттын айтымында өкүм боюнча соттун токтому алына элек болгондуктан канча айып пул салынган азырынча белгисиз. Мамкаттой 2018 жылы электрондук паспортко бланктарды сатып алуу боюнча тендер жарыялаган. Бул тендерге чет өлкөлүк 5 компания катышып, Литвалык Карсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү болуп табылган. Бирок сынактын дагы бир катышуучусу Германиялык Mühlbauer компаниясы тендерде эреже бузууга жол берилди деп сынактын жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тендер чыруу боюнча кылмыш ишин козгоп, бир катар жооптуу мамлекеттик кызматкерлерди тендерде Карсу Пасаулис компаниясы утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптаган. Анын алкагында Мамкаттоонун төрагасынын орун басарлары Руслан Сарбаев, Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев камакка алынган. Кийинчерээк бул адамдар тергөө менен кызматташканы үчүн үй камагына чыгарылган. Ал эми Мамкаттоонун төрайымы Алина Шаиковага быйыл август айында иш козголуп, ал өлкө аймагынан чыгып кеткен. Ички иштер министрлиги Шаикованы издөө уланып жатканын билдирип келет. Бул чатакта УКМКнын төрагасы Идрис Кадыркуловдун да аталып, ал өз арызы менен кызматтан кетүүгө аргасыз болгон эле. Бул чатактан соң Германиялык компаниянын арызынын негизинде жогорку сот Карсу Пасаулис компаниясы жеңүүчү деп табылган тендердин жыйынтыгын жокко чыгарган. Араван районунда 15 жаштагы кызды өз атасы зордуктап жүргөн. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы журналисттерге билдирди. Алардын айтымында кылмышка шектелип өспүрүм кыздын 1976 жылы туулган атасы кармалган. Араван райондук ички иштер башкармалыгы менен Араван райондук прокуратурасынын кызматкерлери биргеликте тергөө иштерин жүргүзүшкөн. Тергөөнүн жыйынтыгында зордукталган кыздын атасы шектелип кармалган. Анын баш коргоо чарасы Араван райондук сотунда каралып,
алып 2 айга камакка алынган. Айылдаштарынын маалыматтарына караганда, зордукталган кыздын апасы 4 жыл мурун каза болгон. Атасы кызын 1 жылдан ашык зордуктап келген. Анын мындай кылмышы былтыр декабрь айынын башында белгилүү болгон. Жабырланган кыз кесиптик лицейлердин биринде билим алып жүрүп, декабрь айынан баштап сабакка барбай калган. Өспүрүм кыз учурда психологдордун көзөмөлүндө. Бишкектин Арча Бешик конушунда бычакталган жарандын өлүмүнө шектелип жаткан жаран Ленин райондук ички иштер башкармалыгына өздүк элди. Бул тууралуу Супер KG порталына өздүк булактар билдирди. Маалыматка ылайык, 35 жаштагы шектүү МК 31 декабрь күнү апасы жана эжесинин коштоосунда келген. Учурда ал камакта. 21 декабрда Бишкектин Арча Бешик конушунда үрөй учурган окуя катталган. Анда 57 жаштагы жаранды белгисиз бирөө бычактап кеткен. Кийинчерээк маркумду бычактап кеткенге биринчи турмушунда баласы шектелип, ага издөө жарыяланган.